Ош технологиялык университетине кош келиңиздер. Берекелүү Ош шергебиздин түштүк чыгышынан орун алган Ош технологиялык университети бүгүнкү күндө илим билимдин ыйык ордосуна, жаштарга татыктуу тарбия, терең билим тартуулаган жогорку окуу жай. Күн өткөн сайын коом өзгөрүп, илим техниканын адамзат жашоосундагы орду өзгөчө болууда. Анткени ар кандай илимий ачылыштын негизинде жаңы техникалар менен технологиялардын пайда болушу адам баласынан өзгөчө билим үйрөнүүнү талап кылууда. Бул максатта жыл сайын биздин университетте аймактык биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз деп аталган орто мектептин окуучуларынын ортосунда интеллектуалдык кароо сынак өткөрүлүп келет. Конкурстун шартында көбүрөөк техникага жана технологияга байланышкан шарттар көбүрөөк болгондуктан биздин окуу жай жыл сайын бул кароо сынакты өткөрүүнү колдоого алып келет. Бул жылы дагы илимге байланышкан 8 багыт боюнча окуучулардын билим деңгээлин аныктоочу сынак өткөрүлдү. Бул иш-чарага облустка караштуу райондордун мектептеринен балдар чыгармачылык борборлорунун 100дөн ашык окуучусу келип катышып жатат. Бул иш-чарада 8 тапшырма боюнча катышууда. Бүгүнкү күнү облустук сынактын облустук турунун жыйынтыгы чыгып, республикалык туруна жеңүүчүлөрдү тандайбыз. Андан кийин май айында республикалык тур өткөрүлөт. Ошол турга катышышат. Ошол республикалык турдагы быйылкы жылы өзгөчө болуп атат. Ош шаарында өткөрүлөт. Ош облустук балдар чыгармачылык борбору бул кароо сынакты уюштуруп өткөрүүчү мекеме болгондуктан жыл сайын өз кезегинде талапка ылайык өткөрүп келет. Кароо сынактын областтык деңгээлинде областын аймагындагы орто мектептердин окуучулары өздөрүнүн эмгектери менен катышат. Сынактын облустук турунан кийин байгелүү орундарга ээ болгон окуучулар республикалык деңгээлдеги сынакка жолдомо алышат. Андан кийин жакынкы айларда өтүүчү эл аралык сынакка республикадан алдыңкы орундарга ээ болгон окуучулар жолдомо алышат. Мен эми мына 3-ші жолу өткөзүп атабыз. Ошондон бери мына мугалимдер, район шаардан келген мугалимдер отуруп атат. Биз өзүбүздүн үй бүлөлөй болуп калдык да. Биздин мугалимдер сиздердин жамаатты жакшы таанып калды. Түз кирип, түз мындай иш тажрыйба алмашып, сиздердин акыл насааттарды угуп, анан туура жол көрсөтүп ушул биздин таланттуу балдарга эртеңки республикалык кароо сынакта да ошол бир жакшы натыйжаларга жетишет деп ойлойм. Анткени биз өзүбүз өткөзсөк, эми мындай адис эмеспиз да. Анан ошон үчүн алдыбызда да чоң сыноо турат. 14-17 майда эл аралык сынагы өткөзүлөт. Бул окончательный точка коюлган. Мына министрликтин буйругу келген. Мына ошого дагы бир четинен мындай даярдык болуп калды да. Ош технологиялык университети бүгүнкү күндө республикабыздын түштүк аймагында инженерлер даярдоочу бирден бир окуу жайы болуп эсептелет. Жарым кылымдан ашык тарыхында өлкөбүздүн эл чарбасына жана өндүрүшүнө бир нече миңдеген жогорку квалификациялуу адистер даярдап берди. Бүгүнкү күндө да техникалык багыттагы адистер даярдоону улантууда. Ошондуктан техникага жана илимге кызыккан окуучуларды биздин окуу жайга тартып, мындагы болгон мүмкүнчүлүктөр менен кеңири тааныштырып, келечекте өздөрү кызыккан илимдин тармагына даярдоону да университет жетекчилиги жакынкы аралыкта пландоодо. Биз быйылкы жылы жылдагыдан айырмаланып, быйылкы жылы ошол могул жерде катышкан окуучуларды мен Нурлан агага да айттым эле. Ушул карап биз университетке дагы алдыңкыларын тартканга аракет кылайлы деп. Себеби дегенде бизде быйыл өзгөчө мүмкүнчүлүк бар. Бизде университетте быйылкы жылы университеттин алдында атайын технопарк ачылып атат. Ошол мүмкүн болуш ошо биз менен кызматташсаңыздар, ушул анча-мынча баягы туура келген кээ бир ошо жасаган сиздердин идеяңыздарды биз ушул технопарк аркылуу дагы ишке ашырганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Областтын аймагындагы бардык орто мектептин техника жана технологияга кызыккан бардык окуучулардын өздөрү жасаган эмгектери калыстардын сынына коюлуп көргөзмө уюштурулат. Алардын ар биринин жаралышын, күнүмдүк турмушта аткарган кызматтары, аларга кеткен каражаттар жана келечектеги эл арасындагы орду тууралуу автор окуучулар өздөрү айтып беришет. Ал эми калыстар тобунда техника жана технология жаатындагы жогорку окуу жайдын окутуучулары, орто мектептердин мугалимдери, өндүрүштүн кызматкерлери калысты кылышат. Бүгүнкү кароо сынактын жыйынтыгында жакшы ийгиликтерге болгон мектеп окуучуларына ардак грамоталар менен бирге баалуу белектер тапшырылды. Кара Суу районунун Примбердиев мектебинин 10-классынын окуучусу Орозбаев Жумабек сыйланат.
Ош технологиялык университетинин кесипке багыттоо борбору жана кабыл алуу комиссиясы жыл сайын атайын иш пландын негизинде кесипке багыттоо иштерин жүргүзүп келет. Бул жылы дагы шаардагы орто мектептердин 9 жана 11 класстары үчүн ачык эшик күндөр өткөрүлдү. Аталган иш-чарага Ош шаарында 54 мектептин бүтүрүүчү класстардын окуучулары келип, университет жөнүндө кеңири маалыматтарга ээ болушту. Жыл сайын 11 класстарды жалпы республикалык тестирлөө боюнча маалыматтар кызыктырып келет. Ошондуктан университеттин кабыл алуу комиссиясы тарабынан алар үчүн керек болгон жалпы республикалык тесттин жогорку окуу жайындагы талаптары тууралуу маалыматтар берилди. Бизде биринчиден өзүңүздөр жалпысынан билесиздер, биринчи бюджеттик негизде окууга тапшырыш үчүн сөзсүз түрдө жалпы республикалык тестилөөдөн өтүш керек. Аны билесиңер 110 балдан жогору, анан кошумчасы математика, физика, химия ушуга окшогон жалпы предметтерди кошумча сөзсүз түрдө тапшырышыңар керек. 110 кошумчасы 60 болсо, бюджеттик негизде окуганга силердин укугуңар бар. Ал эми кошумча балды 60 балл ала албай калгандар үчүн 110 балдын негизинде контракттын негизинде окусаңыздар болот. Ал эми 110 балга жетпей калгандар үчүн атайын бизде технологиялык колледждерде 11 класстын базасында, 9 класстын базасында ОРТсиз кабыл алат. Ачык эшикке келген окуучулар окуу жайдын материалдык техникалык базасы менен таанышып, окутуучулардан ар кайсы багыт боюнча суроолоруна жооп алышты. Ар бир факультеттин декандары бүгүнкү күндө өздөрү даярдап жаткан багыттар, алардын адамзат жашоосундагы орду, келечектеги кызмат орундары тууралуу айтышты. Алар үчүн атайын университеттин маданий эстетикалык борбору тарабынан концерттик программа уюштурулуп, жакшы маанай тартууланды. Бүгүн Ош технологиялык университетинде ачык эшик болду. Биз Абдрайым Алиев атынан орто мектебинин артынан келдик. Бул жерде аябай сонун иш-чараларды өткөздү. Мен Кудайым буйрса ушул университетке тапшырам. Силер дагы ушул университетке үмүттөп кетет элем. Биз бул ачык эшикке Абдрайым Алиев атынан орто мектебине келдик. Бул жер мага аябай жакты. Достор, силер дагы ушул жака чакырып кетиңиз. Жаштар коомдук түзүлүш, маданият, социалдаштыруу мыйзам ченеми, учурдагы коомду тарбиялоо менен аныктала турган жаш өзгөчөлүгүнүн, социалдык абалынын жана башка социалдык, психологиялык өзгөчөлүү шарттарынын негизинде өзүнчө бөлүнүп турган социалдык, демографиялык топтордун бири. Аларды келечекке туура багыттап, тандаган кесибинен адашпай тургандай маалыматтарды берүү менен өлкөбүздүн келечегинин өнүгүшүн камсыз кыла алабыз. Волейбол топ менен ойнолуучу командалык спорт оюну. Волейбол менен машыгуу тез жана так реакция жасоону, шамдагайлыкты, көз менен болжолдоону өөрчүтөт. Кыймыл координацияларын жакшыртат. Оюнда дененин жалпы өөрчүшүнө, келбетти жакшыртууга түрткү берүүчү ар кандай кыймылдар көп жасалат. Спорттун классикалык түрүнө кирген бул оюнду бүткүл дүйнө жүзү ойнойт. Волейбол менен машыгууну балдар 9 жашынан баштаса болот. Мелдештерге катышууга 11-12 жаштан уруксат берилет. Биздин бүгүнкү каарманыбыз Алмаз Атабаев волейбол менен бала күнүнөн машыгып, учурда волейбол боюнча спорттун чебери, Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясынын вице-президенти. Спортто 20 жыл ойноп, көптөгөн ийгиликтерге жетишкен. Алмаз Атабаевдин спорттогу 20 жылдык маракесине арналган атайын спорттук иш-чара уюштурулду. Аталган иш-чарага Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясынын президенти Элмурза Сатыбалдыев катышып, куттуктоо сөздөр айтты. Чындыгында 20 жыл болду Алмаз ойногонда. Мен Алмазга өтө ыраазычылыгымды айткым келет. Тууган катарындагы расмий Алмаздын президенти катарында. Аны бир аз кат жазып келгем. Кат окуп берип коеюн. Ыраазычылык кат. Сама Алмаз. Кыргыз Республикасында волейболду өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн жаш спортчуларды окутуп, тарбиялоодо жасаган иши жана волейбол боюнча ишмердигинин 20 жылдыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясынын вице-президенти, Кыргыз Республикасынын волейбол боюнча спорт шебери, 7 жолдук чемпиону Атабаев Алмазбек Каримбердиевичке ыраазычылык билдирет. Волейбол менен машыгууда колдун манжаларынын травмасы, урунуу, байламталардын чоюлушу жана башка болушу мүмкүн.
Травмалардын алдын алууда туура ойноо техникасына ээ болуу, оюн аянты текши жана спорттук бут кийимдин ыңгайлуу болушу чоң мааниге ээ. Бул оюнга кандай гана өзгөчөлүктөр тиешелүү болбосун, Алмаз мырза ошол нерселердин баарын өздөштүрүп, волейбол оюнун өнүктүрүүдө өз салымын кошуп келет. Ар кандай деңгээлдеги спорттун волейбол түрү боюнча мелдештерде ар дайым мыкты оюнчу аталып, командасын алга сүрүүдө көптөгөн эмгек кылып келген. Бул турнирдин негизги максаты ушул волейбол спорту, волейбол түрүнү мындан ары да өнүктүрүү. Алмазга окшоп өзүнүн күчү менен, өзүнүн сыйырматы менен чоңойгон мына катарда турган жигиттерди мындан ары волейбол сүйүүгө өнүктүрүү жана буларга стимул болуу үстүнө. Мына бүгүнкү турнирдин негизги айырмачылыгы башка турнирлерден. Бүгүнкү турнирге Өзбек Республикасындагы Анжан облусунун спортсмендери дагы келип катышып чыкты. Бул достукту, ынтымакты, биримдикти чыңдай турган турнир. Бешиктеги баланын бекбулорун ким билет дейт. Жөнөкөй айылдан өскөн жигит мына бүгүн 7 жолку Кыргыз Республикасынын чемпиону. Волейбол ойноо анча татаал эмес, аны залда жана ачык абалда ойноого болот. Ошондуктан ал активдүү эс алуунун жана ден соолукту чыңдоонун мыкты каражаты болуп эсептелет. Аны ден соолугунда олуттуу өзгөрүүлөр болбогон ар кандай курактагы адамдар ойной алышат. Алмаз Атабаевдин ойноо тактикасын бүгүнкү күндө анын 20 жылдык мааракесинде өткөрүлгөн турнирде өзүнүн даярдаган шакирттери көрсөтүштү. Ошондой эле ар дайым мыкты оюн көрсөтүп келген Алмаз мырзаны анын оюнуна күбө болгон бардык адамдар куттуктап келишти. Волейбол оюну мыкты оюнчуларыбыз бар үчүн эл аралык деңгээлде өнүгүп жаткандыгын да белгилеп өтүштү. Ийгиликтерге жетишүүдө сөзсүз ушул биздин агабыз Элмирза Ракиевичтин, ошондой эле вице-президент биздин Алмаз элибиздин ушул эмгеги өтө чоң десек биз жаңылышпайбыз. Көптөгөн тренерлер менен биргеликте ушул волейболду өтө ийик деңгээлге чыгарып, ушундай ийгиликтерге жетишүүгө биз үмүт кылабыз. Сиздерден суранабыз. Кудай буюрса биздин ушул кыргыз волейболуну дүйнөлүк аренага чыгарып, келечекте ушул финалдарга чемпион кыла тургандай бир аракеттерди жасадырат деген чоң үмүтүбүз бар сиздерденчи. Алмаз Атабаев көп жылдан бери Ош технологиялык университетинин Зенитарбек кафедрасында эмгектенип келет. Дархан Ош волейбол клубунун машыктыруучусу катары команданын жигиттерине волейбол оюнунун көптөгөн тактикаларын үйрөтүп келет. Дархан Ош волейбол клубу Ош технологиялык университетинин базасында бул жерде билим алып жаткан студенттеринен куралып, бүгүнкү күндө Кыргызстандын чемпиону аталган. Бул команданын ийгиликтерди жаратышына машыктыруучу катары Алмаз мырзанын салымы чоң. Ушул бүгүнкү спорт майрамын бизге тартуулаган ошонун себепкери болгон өзүбүзгө жогоруда дегендей мына биздин Алмаз Атабаев деген жигитибиз. Бул жигитибиз ошо 4 жылдан бери биздин университетте иштейт. 20 жылдан бери Кыргызстандын спортуна эмгек сиңирип келсе азыр баягы оюнчу катары. Азыр болсо өзү жогоруда айтканы машыктыруучу катары ошол жаштарды спортко үгүттөп, спорт аркылуу көп жетишкендиктерге жеткирүүгө аракет кылып жатат. Биздин Ош технологиялык университетинде дагы Дархан Ошту деген волейбол клубу бар. Биздин салган элибиздин жардамы менен ушул волейбол клубун түзүп, Кыргызстандын улуттук лигасында ойнойт. Ар бир адамдын колунан сөзсүз түрдө жакшылык келет жана аны сөзсүз түрдө кимдир бирөөлөр көрөт. Алмаз мырзанын спорттогу ийгиликтери көптөгөн жаштарды алдыга сүрөп, алардын кызыгуусун ойготуп, келечекте Кыргыз элинин намысын коргой турган спортчу болоорунан кабар берет. Бул көрүнүш бул жигиттин жакшылыгы болуп эсептелет. Ал эми жакындарынын колдоосу, элинин, досторунун колдоосу спортчуну дагы көп ийгиликтерди багындыруусуна жардам берет. 20 февралдагы Кыргыз аталык айылдык кеңешинин сессиясынын чечими менен Атабаев Алмазга ардактуу атуу деген Кыргыз атайылдык кеңешинин грамотасынын кружкасын тапшырып койгонго уруксат этиңиз. Сөз болсун. Рахмат. Лентасын да лентасын. Алмаз Атабаевдин спорттогу 20 жылдыгына арналган волейбол боюнча турнирде Кыргызстан боюнча командалар катышып, жыйынтыгында орундарды камсыз кылган командаларга сыйлыктар тапшырылды. Ош технологиялык университети бир нече жылдан бери информатика адистигин даярдап келет. Информатика коомдук информация жана информациялык процесстер менен иштөөнүн мыйзам ченемдүүлүктөрүн окутуп үйрөтө турган фундаменталдуу илимий билим болуп эсептелип, физика жана математика предметтери сыяктуу мектептин базалык предмети катары калууга тийиш.
Мектеп информатикасынын курсу ар түрдүү татаалдыктагы маселелерди чечүү менен материалды системалуу түрдө өздөштөрдү кароо керек дегенди билдирет. Буга кошумча бүгүнкү күндө математикалык, эстетикалык, тилдик, гуманитардык билим берүү информатиканын өзүнчө предмет катары мындан ары да өнүгүшү керектигин тастыктап турат. Бул сыяктуу маселелердин бардыгы окуу жай даярдап жаткан информатика багытында адистерди даярдоодо эске алынып, окуу планына киргизилип, бүгүнкү күндө талапка ылайык адистер даярдалууда. Окуу жайдын информатика кафедрасынын жамааты практикадан кайтып келген студенттердин отчетторун угушту. Бүгүнкү иш-чарабыз негизинен практиканы жыйынтыктоо болуп эсептелет. Жыйынтыктоо үчүн биз конференция уюштуруп атабыз. Бул конференцияда биздин группада 4 группа бар. 4 группанын ичинен экөөнүн гана отчетун алып атабыз. Башкача айтканда, экөөнүн отчетун алып, 2 студентке мындай презентация түздүрүп, каерде иштеп келди, кандай кылып келди, практиканы кандай өтөдү, ошолорун уктук. Эми буларды биз өзүбүз баалайбыз. Кафедрага барып өзүбүз баалап, булардын ар кимисинин өзүнүн бааларын коебуз. Учурда информатик мугалим бир эле учурда бир нече функцияларды аткарат. Предметти окутуу, методикалык жардам көрсөтүү, сервистик кызматтарды жөнгө салуу, компьютерди класстын жоопкерчилигин алуу жана башкалар болуп эсептелет. Жогорку окуу жай бир гана билим бербестен тарбиянын дагы ордосу болууга тийиш. Анткени коомго татыктуу калыптанууда ар бир адам баласы билим менен биргеликте адамдар арасындагы баалуулуктарды да үйрөнүүгө милдеттүү. Ал нерселерди күнүмдүк турмушта ар кандай көрүнүштөр менен үйрөнүүгө болот. Бүгүнкү практикасын өтүп келген студенттер бир эле маалымат айдыңында өздөрүнүн билимин чыңдабастан адамдарга тиешелүү бардык сапаттарды да үйрөнүүгө аракет кылышкандыгын белгилешти. Бүгүн биз бир ай ичинде өтүп келген практикабыздын жыйынтыгын ушул жерде студенттерге көрсөтүп жатабыз. Негизинен биз бир ай ичинде өзгө көптөгөн жакшы маалыматтарды алдык десем болот. Негизи биз информатика жаатында өтүп келдик. Нокат районунда өтөдүм практиканы. Ал жерде өзүбүзгө байланыштуу бухгалтерия жаатында бул Excel программалары менен иштедик. Элге кызмат көрсөтүү борборунда жүрдүм. Эң биринчи бул жерде мен өз эмнени алдым. Эмгек тартибин үйрөндүм. Негизи ишке жоопкерчиликтүү болгонду үйрөндүм. Ал жерде дагы коллектив менен кандай мамиледе болуш керек, ошол жөнүндө ал коллектив менен кандай мамиледе болуш керек, же болбосо кардарларга, элге кандай кызмат көрсөтүш керек. Бул иштегенден кийин сөзсүз адамга ушул нерсе эң биринчи керек болуп эсептелинет экен. Андан кийин өзүмдүн информатика жаатында керек болгон бүт маалыматтарды алдым деп эсептейм. Ош технологиялык университетинде, ТТФ факультетинде бизде практика жыйынтыгындагы конференция болуп өттү. Бул конференцияда биз өзүбүздүн практикада өтүп келген практикаларыбызды бөлүштүк десем болот. Жана биз бул жерден көптөгөн нерселерди үйрөндүк практикадан. Коллектив менен иштегенди, көп нерсе коллектив менен иштегендерди жана биздин өзүбүзгө кесипке тиешелүү болгон көптөгөн программаларды үйрөндүк десем болот. Жогорку билим берүүнүн негизги милдети болочок адистин өз алдынча өсүүгө, өз алдынча билим алууга, инновациялык ишмердүүлүккө жөндөмдүү чыгармачылык инсандыгын калыптандырууда жатат. Бул милдетти чечүү билимди даяр түрдө окутуучудан студентке берүү жолу менен гана чечүү мүмкүн эмес. Студент билимди пассивдүү керектөөчүдөн көйгөйдү туура аныктай алган, аны чечүүнүн жолдорун анализдей алган, оптималдуу жыйынтык таба алган жана анын тууралыгын далилдей алган алардын активдүү жаратуучусуна айлантуу керек. Билим карай келген байлап үмүтүн, жаштык кезден бир өзүм өткөн күн үчүн жаңы дүйнө менен достошуп, максатыбыз шарт кошуп, жүрүү жакшы окуп. Окуу жай, сенде калды жаштык кездер ай, ырга толгон бакыт кечтер ай, ошол күндөр ай, студенттик күндөр ай. Бир талай, сенде калды жаштык кездер ай, ырга толгон бакыт кечтер ай, ошол күндөр ай, студенттик күндөр ай.
Азыркы учурда Ош технология университетинин базасында түзүлгөн ушул маданий эстетикалык борбору 1994 жылы негизделген. Ошол мезгилден баштап бүгүнкү күнгө чейин маданий эстетикалык борбору иштеп жатат. Бул 94 жылы түзүлсө, ошол мезгилден баштап канча деген таланттар чыккан, канча деген студенттер ушул жерде өзүлөрүнүн талантын баягы түпкүрүндө, жан дүйнөсүндө катылып жаткан таланттарды элге таанытып, аларды сахнага үйрөтүп, маданиятты үйрөтүп, жан дүйнөсүнө кичине чыгармачылыкты аралаштырып, ушул жерде баягы толуп ташып жаткан жан дүйнөсүнүн баардык таланттарын ушу элге таанытуу максатында жана алардын бош убактысын туура пайдалануу максатында ушул маданий эстетикалык борбор түзүлүп жатат. Азыркы ушул учурда бизде Оштуда айта кетсек 10 миңден ашык студенттер окуйт. 10 миңден ашык студент болсо да анын арасынан иргелип тандалып, биз кастинг аркылуу тандап, булардын талантын баалап, анан буларга атайын шарттар түзүлүп, биздин ректорат жактан ушу маданий борборго өтө көбүрөөк басым жасап, бизге көбүрөөк ушу таланттуу студенттер үчүн шарттар түзүлүп, музыкалык аппараттар сатып алынып, музыкалык инструменттер, аспаптар бардыгы азыркы күндө жетиштүү, заманбап. Биздин Ош технологиялык университетибизде маданий эстетикалык борбор ачылган. Ал борбордо биздин студенттер акысыз кружокторго, иримдерге катышкан мүмкүнчүлүгү бар. Бош убактысын текке кетирбей, ушундай КВН, тамашол, бизде Орус лига, Кыргыз лигасы бар, кенен катышса болот. Бул жерде биздин агайларыбыз бар үйрөтө турган. Бул жерде комуз, фольклор, баян, хор, эстрада ырларын, вокал, би кружоктору бар. Ошолорго кеңири катышса болот. Бул жерде шарттарды биздин ректорубуз аябай жакшы шарт кылып берген. Ошого биздин агайлар менен, эжекелер менен кенен иштешсе болот. Биздин университетибиздин маданий эстетикалык борборунун окуучулары бир гана бул Ош технология университетте калбай, Кыргызстан боюнча деңгээлин көтөрүп келе жатат. Биздин эле ушул Оштун артынан чыккан универсал командасы, азыркы эле жаңы чыгып келе аткан оригинал командасы бар, бийчилер бар, шаардын уровенинде, деңгээлинде бийлеп жүрүшөт. Көптөгөн комузчу, хорлорубуз бар. Мен Ош технология коллежинин 2-нчи курсунун студентимин. Учурда биз маданий эстетикалык борборунун комуз кружогуна катышабыз. Биз 2016 жылы окуу жайга тапшыргандан баштап комузга келип катышып баштаганбыз. Бул жерде комуздар акысыз окутулат. Биз бул жерге сабактарыбыздан сырткары келип катышабыз. Эч кандай акы төлөнбөйт. Биз бул жерде сахналарга чыгып үйрөнөбүз, сахналарга чыгып жакшы катышып, комуздарды үйрөнүп, биздин эжекебиз Мыйзамова Гүлбарчын эжеке бизге жакшы үйрөтөт комузду. Жалпысынан бизде комуз кружогуна 15-20 студенттер катышат. Анын арасында өзү 2 топко бөлгөнбүз. Жакшы билгендер жана эми үйрөнгөн жаңы үйрөнчүктөр. Ош технология университетинин архитектура курулуш факультетинде окуйм, 3-курста. Мен сабактан сырткары маданий эстетикалык борбордо аккордеондон, вокалдан сабак алам. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дегендей, сабакка да бул жакка да жетишкенге аракет кылабыз. Бул жакта бардык шарттар түзүлгөн. Бийге, комузга, аккордеон, вокалдан сабак алып, сахнага даярданып чыга беребиз. Көрөбүз достор, Оштогу өзгөчө бир үй-бүлөлөрдөн көрүнүш. Ата, сизди эште бирөө чакыртат. Атам жок да айлы. Маданий эстетикалык борбору биз үчүн дайым ачык. Ошол жерде көп даярданабыз. Ал жерде бизге КВН жактан бизге жакшы багыттарды үйрөтүп аткан биздин өзүбүздүн устатыбыз, универсал командасынын капитаны Калыбек байке өзү үйрөтөт. Биз барлык нерселерди даярдап алып барабыз, керектүү жерлерин калтырып, калганын баарын алып, мындай кылгыла, баарын Калыбек байке үйрөтөт. Эч кандай сабакка тоскоол болбойт.
сабактан кийин даярданабыз. Негизи бул жерде мен окууну аяктагандан кийин эле ушул жерде агайлардын, эжекелердин, жетекчилердин сунушу менен Оштуда эле иштеп калдым. Оштуда маданий эстетикалык борборунун бир мүчөсү болуп, азыркы учурда эми негизи менин ишим, менин жумушум ушул Оштуда, Ош технология университетинде бизден кийин дагы универсал командасынан кийин дагы көптөгөн таланттуу жаштарды, таланттуу командаларды университеттин атын чыгарып, дегеле кыргыз элине атагы чыккан, университетти тааныткан бир жаштар чыксын деген тамошо командалары, КВН командаларын даярдап чыгаруу бул менин жумушум. Студент болгондон кийин биздин атыбыз эле туура эле коюлган. Универсал болуш керек студент деген. КВНдин пайдасы, тамошодун пайдасы бул. Эми эртең кандай адам болот, ким болот, пайдасы өтө чоң деңгээлде пайдасы тиет. Себеби элдин алдына чыгып, жакшы өзүн ээн эркин сүйлөй алат. Бул тамошо КВН багытында биздин Оштудан негизи эле түштүк жерге алып караганда аты чыгып эң күчтүү командалар биздин Оштудан чыгып келген. Буга чейин Нонейм командасы ушул университеттен чыккан жигиттер, булар биздин агаларыбыз болот. Андан кийин биз универсал командасынын жигиттери ушул Оштудан чыгып, тамошодон чемпион болдук. Оштуга дагы бир терең ыраазычылык билдирип кетебиз, анткени бизде ушунчалык колдоо көрсөткөн жаштар дайым колдоп келет. Бул жерге тапшырган ар бир абитуриент келечектеги өз кесибин тауып, келечекте мыкты инсан боло алат. Бул окуу жай Ошту жаңы технология, жаңы багыт.